Кыргызстанда былтыркы жылга салыштырмалуу электр энергиясын колдонуу 4 миллион киловатт-саатка өскөн. Улуттук энергия холдинг муну быйыл аба ырайынын былтыркыга салыштырмалуу суук болуп жаткандыгы менен байланыштырууда. Ошондой эле Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 15 миллиард куб метрди түзөт. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2,2 миллиард куб сууга азыраак экендигин тастыктайт. Кечээки күнгө караганда кыргыз элдеринин кардарынын потреблениясы 4 миллионго өстү. Былтыркы салыштырмалуу 34 миллион болчу былтыркысында, быйылкысы 39 миллионго чыгып атат. Орто эсепине караганда 19 күнүн аралыгында октябрдын 1-ден баштап азыр 20-сы чейин болгондо 145 миллионго көбүрөөк болуп атат потребление. Бул өсүшү биз ойлойбуз, бул аба ырайынын шартына байланыштуу. Кээ жерде суук болуп атат азыр. Орто эсепине караганда температура, абасынын температурасы 4, кээ жерде кечкисин 4 түшүп атат. Ар качан толук аянтуу керек кар жаады. Ошол ойлойбуз. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы өкмөт тарабынан белгиленген кышка даярдык толугу менен аткарылганын, ошондой эле кышында жарыкта атайын өчүрүүлөр болбостугун билдирди. Ал эми энергетиктер кыргызстандыктарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырууда. Бул өз кезегинде көмөк жордондорунда жана электр жабдыктарында чыңалууну азайтып, авариялык өчүрүүлөрдөн сактайт. Адистер электр энергиясын үнөмдөөнүн бирден бир эффективдүү жолу бул үйлөрдү, мекемелерди, имараттарды жылуулуу экенин айтып келишет. Бул утеплитель азыр эң күчтүү, эң эффективдүү жылыткыч болуп эсептелинет. Эмнеге дегенде, себеби дал ушул жылыткыч менен бизде жеке үйлөр отопленияга, көмүргө, электр энергияга жана башка болгон энергия кызматтарына 60%га чейин экономдоого жардам берет каражаттарды. Бул утеплитель Америкада, Европада көп колдонулат, себеби бул суук региондор. Азыр биздин региондо аябай кеңинен колдонулууда. Жаңы чыгып келаткан утеплитель бирок 60%га чейин экономдоого жардам берет. Бул жылуулоо компаниясы 13 жылдан бери жеке объектилерди жана мекемелерди жылуулоо менен алек болуп келет. Учурда алар Кыргызстанда гана эмес, кошуна өлкөлөрдө да филиалдарын ачып иштеп жатышат. Бул ишти Кыргызстанда башталган. Кыргызстандын бардык региондорунда биздин филиалдарыбыз бар албетте. Мындан тышкары биз өзүбүздүн ишибизди Казакстанда азыр улантуудабыз. Казакстанда да биз көптөгөн объекттер менен иштешүүдөбүз. Ошондой эле Тажикстанда биздин компаниябыз ошондой эле иштейт. Жана учурда биз Москва шаарында, Россияда ушул бизнести улантууга максаттарыбыз, пландарыбызды ишке ашырып жатабыз. Компания мекемелерди жылуулоодо учурда дүйнөдө алдыңкы саптарда турган материалдарды колдонот. Ал материалдардын экологиялык жактан зыяны жок экенин, тескерисинче имараттын ичинде жылуулукту сыртка чыгарбай, глобалдык жылууланууну да басаңдатууга жардамы тиерин айтышат. Канат Жолочиев, Урмат Замирбек уулу, Пирамида.